Амансызбы көрөрман. Мен аты-жөнүм Али Токтакунов, жана кесиптешим Мээрим Айныкеева. Ошондой эле Арген Бактыбек уулу биздин команда сиздерге кезектеги маанилүү жана талылуу иликтөөбүздү тартуулайбыз. Кыргызстандагы колу жука жакыр жашаган жүздөгөн адамдын акыркы тапкан ташыганы Латвиядагы бирден бир бай мультимиллионердин чөнтөгүн толтурууда. Эмне үчүн мындай болуп жатат? Буга ким жол берди? Тийиштүү органдар эмне үчүн убагында чара көргөн эмес? Мына ушул тууралуу иликтөөбүз. Ал тапта карыз торуна чалынып айласын таппай аткандардын нааразычылыгы күндөн күнгө күчөп баратат. Биз менен болуңуз, алдыда кенен айтып беребиз. 11 миң алганда бир айга 3794 сом кошулду. 11 миң. Сиз башында 11 миң алдыңыз, азыр канча төлөмөрсүз? Азыр 27 миң болду да, ошо жанагы общий проценти менен. 11 миңдин үстүнө 16 миң кошулду демек. Бул 5 айдын ичинде эле ажардын мойнуна илинген карыз. Анын телефону Сомонун СМСтерине толгон. Алгачкы билдирүү 4 мартта келет. 3000 сом насыя сиздин эсепке которулду. Сомо кейжини колдонгонуңуз үчүн рахмат деген билдирүүдөн тартып, ажар карыз торуна чалынат. Өткөн жылы коронавируска байланыштуу өзгөчө кырдаал жарыяланганда бизнестер токтоп, каарманыбыз ишсиз отуруп калат. Кычырай кыш кирип келгенде айласы куруйт. Светти төлөй албай калып эметсем, ушундай онлайн акча берет экен, ошол жактан алып турбайсыңбы деп калды эчекем. Аны деле мен оформить эткенди билчү эмесмин, интернет деле көп эме болчу эмес. Эжемдин кызына барып эмесем, баланс кейжи ачыш керек экен биринчи деп баланс кейжи ачып берди. Андан эме кылдык. Ошо мен 5-6 миңге заявка таштасам, ошо 3 миң берди мага. Электр энергиясы үчүн төлөп кутулат. Бирок бир ай бат эле өтүп, 4 апрелде насыяны кайтарыш керек болот. Насыя жана анын үстөгүн сиңдисинин таанышынан ала турган экен. Жаңы карызды кутулуш үчүн ажар кайра Сомодон насыя сурайт. Экинчи рет кайрылган үчүн 6 миң сом беришет. Бир ай бат эле өтүп, ал сумманы үстөгү менен кошо төлөш керек болгондо эжеси жардамга келет. 6 миңге 2070 сом кошуп кайра төлөдүм. Төлөө эле кайра эжекеме ал акчасын алып бердим, потому что ал рак менен ооруйт, дары ичип туруш керек, тарысынын акчасы болчу да. Байкаганыңыздай, каарманыбыз абалдан чыгуу аргасында биринин шапкесин бирине кийгизүүдө. Эжесинин акчасын кайтарыш үчүн кайрадан Сомого кайрылып, 19 апрелде 11 миң сом алат. Ошондон соң карыздын торуна биротоло түшүп, кайтара алгыс деңгээлге жетет. 11 миңдин үстөгү 14.800 чамалайт. Мынча акчаны дароо бере алмак эмес. Ошондо Сомо насыяны узартсаңыз болот деп 3 мөөнөттү сунуштайт. Ажар бир айга узартууну чечип, 2970 сом төлөйт. Бирок бул сумма буга чейинки насыясына үстөк жана пеня коштурбай, тоңдуруп турчу гана чара экен. А биздин каарманыбыз карызымдын бир бөлүгүн төлөп койдум го деп ойлоп жүрө берет. Андай болбойт. Карыз күн санап өсүп, Сомодон коркуткан билдирүүлөр келе баштайт. Опер группа барат үйүңө төлөбөсөң деп СМСтеринде жүрбөйбү? Ошонтип эле булар СМС түндө деле жөнөтүп калышты, ушундай болуп. СМС күндүзү келбейт булардыкы, только түндөсү келет. Саат канчаларда? 2-де, 3-тө, таңкы 4-тө, 5-те, эң кеч келген ушу 6-ларга жакын болот. Эмнеге мынчалык баяу деп? Балким сиз бул ажарга боору ооруп же ачууңуз келе баштагандыр. Ошон үчүн анын өзү тууралуу да кайта кетели. 39 жаштагы келин чиедей 3 уулун жалгыз багат. Биз барган учурда улуусун айылдагы апасыныкына жиберген экен. Күйөөсү аларды таштап кеткенине көп болгон. Бишкектин четиндеги 10 чарчы метрлик бөлмөнү ижарага алып, ошол жерде турушат. Балдарын эжесине тапшыра турат дагы, шаардын башка бир бурчундагы түнкү клубда ажар идиш чууп, түнкү нөмөттө иштейт. 10 миң сом айлыгы өзү жана 3 баласынын жалгыз кирешеси. Пособие алышпайт. Биздин дагы бир каарманыбыз Жанна ачык сүйлөп берүүгө макул болду. Анын колунда маркум апасынын сүрөтү. Аны ажалдан арачалап калуу үчүн эмнелерди гана кылышкан жок. Мына Монтип деген мамабыз кыйналып жатты.
Бул жеринен тамагы жарылып, рактык аябай жаман экен, тилдики өзгөчө башкача жаман болот экен. Эчтеке жей албай, эчтеке иче албай. Барбаган жерим деле калган жок лечениясы үчүн. Көз ачыкка да бардык, молдосуна да бардык. Эчтеке тыянак болгон жок. Ошо ооруп жаткан сүрөттү ушул убакта алгам мен сомодон. Ушунда дарыга аябай көп акча керек болду чындыгында. Ошону да алдык. Бул да ооруп аткандагы мындан да хуже болуп, меле апарык болуп, аябай башкача болуп болду анан. Ушун казалоонун алдында алгам, сомон болбосо процентин билип мындай болсо албайт элек. Ушун кыйналып калганда алдым сомодон. Көзүм кашайып барып алдым да мен. Мынчалык тез колго тийген акчаны кантип кайтарышты? Үстүнө канча кошуларын жаны кыйналган Жанна элес алган эмес. Апасын жерге берип аза күтүп отурган учурда келген СМСтер окулбай калган. Эсине келгенде карызы эселеп өскөнүн билет. Ажар менен Жаннадан тышкары сомонун карыз торуна чалдыккандар жүздөп, балким 1000 деп саналат. Алар акырында бири-бирин таап, WhatsApp группаларды түзүшкөн. Инстаграмда да баракчасы бар. Байкашыбызча, карызга баткандардын басымдуусу аялдар. Бирөө күйөөм билбейт десе, билсе үйдөн кууп чыгышы мүмкүн деп WhatsApp'тагы группага жазды. Меники да билбейт деп аны бир тобу коштоду. Сомо жабылсын срочно деген WhatsApp группада кеминде 90 адам бар. Сомонун ишмердиги, карызы кандайча өсүп кеткени, бул акча бергичтерди ким көзөмөлдөрү тууралуу кептер талкуунун өзөгү. Группага жүктөлгөн скриншоттор насыянын суммасы гана башкача болбосо, дээрлик бири-бирине окшош. Карызды доулаган СМСтер, коркутуулар буга чейин Ажардын айтканын ырастап турат. Биздин иликтөөчүлөр бир ай бою WhatsApp группалардагы пикир алышууларга байкоо салып, аноним маектерди уюштурушту. Натыйжада 103 кишинин жообун алдык. Алардан негизинен канча сумма насыя алганы, айлык кирешеси канча экени, канча карыз болуп калганы тууралуу сурадык. 35% насыяны өтө муктаж болуп калганда жакындарына же өздөрүнө дары алыш үчүн же сөөк коюуга алышканын айтышты. Ар бир 4-үнчү киши азык-түлүк жана ижара акы төлөш үчүн карыз сурагандар экен. Калгандары деле тиргилик үчүн алышкан. Мисалы, Москвага чейин билет сатып алууга, окуу акысын төлөөгө жана башка. Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда, 2021 жылдын 2-кварталында жашоо минимуму 6332 сом деп белгиленген. Бул деген бир адам болушунча тыйып кысып жашаган күндө да айына ушул сумманы коротот дегенди билдирет. Биздин суроолорго жооп бергендердин 50% айлык кирешеси дал ушул бир айлык жашоо минимумуна жетпейт экен. Же таптакыр киреше табышпайт. Алар студенттер, пенсионерлер же ишсиздер. Улуттук статистика комитетинин 2020 жылдагы эсеби боюнча өлкөдө орточо айлык акы 19 000 сомго жакын. Биздин сурамжылоодогу адамдардын 73%-нын кирешеси орточо айлык акыга жетпейт. Ошол эле учурда 23 киши кирешеси тууралуу маалымат берүүдөн баш тартканын белгилей кетели. Сурамжылообузга катышкандардын 7-өө гана айына 20 000 же андан көп табышаарын айтышты. Өзүңүз байкагандай, сомодон карыз сурагандардын басымдуусу акчага өтө муктаждар, жумушсуздар же туруктуу кирешеси жок адамдар. Чукул керек болуп турганда көздү жумуп туруп кредитти ала беришкен. Ал эми кесепети качан гана карыз укмуш ылдамдык менен өсө баштаганда ошондо гана эстерине келе баштаган. Демейде банк мындай топтогу адамдарга насыя бербейт. Ал эми 18ге толгон паспорту бар ким болбосун сомодон насыя алышы мүмкүн. Муну алар кеңири жарнамалап жүрүшөт. 15 мүнөттө насыя, кредитиң болсо дагы насыя беребиз. Айлыкка чейин аванс ал деген жарнаманы балким көргөн чыгарсыз. Жасалма интеллект бизди потенциалдуу кардар деп ойлоп калдыбы? Айтор сома тууралуу интернеттен маалыматты издей баштаганыбызда биздин интернет баракчаларыбызда жарнамалары үзүлбөй чыгып жатты. Биздин кармандын бири Махабат Мырсалиева жарнама аркылуу сомону тапканын айтты. Да, мен базарда отургандан Instagram ачам, анан көп эле көзүмө илине берген да. Сома кейжи кредит алыңыз бат эле деп. Эми айрым адамдар ойлошу мүмкүн, эми алгандан кийин төлөп койбойбу депчи.
чынында эле ушундай күндөр болуп калат экен, когда прям баягы акча керек болуп калганда баягы уже тигини көргөндө мээңе калып калат экен, за 15 минут эчтекеси жок эле бат эле ала каласың депчи. Анан ошондой рекламалар күчтүү экен бирок. Шилтемени бассаңыз сайтына түшөсүз. Ал жерде 1000 сомдон 50 000 сомго чейин чакан насыя сунушталат. Аны алуу үчүн адегенде системага паспорттогу маалыматтарды киргизип, верификациядан өтүшөт. Келишимдин бүт шарттарына макулдугун билдирип, галочкаларды коюшат. Андан соң берилген сумманы банкоматтар аркылуу же сомонун кеңселеринин биринен алышат. Процент мына ошол мүнөттөн баштап кете баштайт. Система көрсөткөндөй, эгер кардар 30 күнгө 1000 сом ала турган болсо, 1495 сом кайтарып бериш керек. Ошондо үстөк акча айына 49,5% чыгууда. Ал эми жылдык үстөгү 594% айланып калат. Биздин сурамжылоого катышкандар орточо 10 000 сомдон алышкан. Эгер сома системасы менен санасак, бир айдан кийин алар 13 450 сом кайтарышы керек. Башкача айтканда, айына 34,5%. Ал эми жылына 414%. Бул пеня жана мөөнөттөрдү өткөрүп ийгендерге кошулчу проценттерди эске албагандагы сумма. Зайымчылардын көбү карызын мөөнөтүндө төлөй алышкан эмес. Ошондо ал акча күн санап өсүп турган. Ажардын карызын мисалга алсак, ага келген СМСте 26 августта 24 887 сом болчу. 27 августта андан көбүрөөк сумма карыз экени көрсөтүлгөн. Ошондой эле СМСтер 1 сентябрда, 6 сентябрда келген. 12 сентябрдагы СМСте карызы 26 290 сомго жеткени көрсөтүлгөн. Пеня жана проценттер кандай негизде эсептелет? Биз сомонун тейлөө кызматына чалдык, бирок оператор бизге так маалымат бере алган жок. Ошол 7 күндүкүн мен кантип эсептей алам да? Мен расчет кылам да, мисалы үчүнчү алдын алачы, мынча төлөйм, мынча беришим керек депчи. Ошону кандай эсептесем болот анда? Силерге го айтып бересиз. Алдын ала биз зайым алуучу биле албайбы канча берерин? Жок, зайым алгандан кийин гана алып чыгат. А неге биз биле албайбыз? Система чечет айым. Эгер төлөй албай калсам, пеня канча болот күнүнө? Анда система чыгарат, сизге просрочка болгондой бөлүп чыгарышты системачы. Жок, бул айына 25% болуп атпайбы? Анан пеня күнүнө ошондо основной сумманын канча пайызы кетет? Башка кысымдан. Силер эми билесиңер да, ошон үчүн операторсуңар да чоңуз. Биз ошон үчүн консультация алып атпайбызбы силерден? Алло. Пенияга деген күнүнө 1,9% болуп кетет. 1,9% баштапкы суммадан, э? Ооба. Кыргызстанда сүткөрлүк ишти чектөө жөнүндөгү мыйзам бар. Бул мыйзамга таянуу менен Кыргызстандын Улуттук банкы орточо номиналдык ставканы бекитет. Быйыл анын суммасы 16%. Буга дагы 15% кошуларын Улуттук банктын эксперти ырастады. Демек, жылдык 31% бул максималдуу үстөк пайыз. Мындан жогоркусу сүткөрлүккө каршы мыйзамды бузат. Бирок 31% жөнүндөгү пункт банк жана микрокредиттик уюмдарга тиешелүү. Сомо элдик кредит эмес, кыска мөөнөткө берилчү зайымдар менен камсыздайт. Ал жарандык кодексинин негизинде бекитилет. Чынында кодексте үстөк пайыздарга чектөөлөр коюлган эмес. Ошол эле убакытта сомонун расмий документтеринде ишмердүүлүгү жөнүндө кредит берүү деп жазылып турат. Юстиция министрлигинде Сомо KG ломбард катары көрсөтүлгөн финансылык көзөмөл кызматынан дал ушул ишмердүүлүк үчүн лицензия алган. Бирок расмий документте жазылган кызматты көрсөтөбү? Толугураак билүү үчүн бир нече офисине бардык. Демейде ломбардтар алыстан эле көрүнөт, билинет, бажырайган жазууларды илип коюшат. Бирок Сомонун орто сайдагы офисинен гана биз ушул нерсени байкай алдык. Ал эми башка офистери башкача болуп чыкты. Биз азыр Токтогул Бишналиев көчөлөрүнүн кесилишинде турабыз. Мына бул жакта Сомо KG'нин юридикалык катталган кеңсесинин жанындабыз. Ичине кеңсесине кирип көргөндө кадимкидей пластикалык эшиктер менен тозулган экен. Жанында азык-түлүк саткан жерлер бар экен, кийимдер саткан жерлер бар экен. Мындайча айтканда, базардын ичинде десек болот. Андан сырткары биз Сомо KG'нин бул кеңсесинде эч кандай күрөкана же ломбард деген бир жазуусун да көрө алган жокпуз. Намазкар болду. Бизге бир комментарий бере аламбы? Начальстводан. Негизинде сурайлы дедик ошол боюнча.
Ооба, камерага. Не үчүн? Бизге камера керек болуп атат да. А ким бере алат? Не, мүмкүн азыр начальстводон бирөө бар. Сүйлөшүп алсак болобу? Паша, биз күтүп турабыз бул жерде. Я в командировке 10 сентября приеду в Бишкек. А кто-нибудь другой может давать комментарии из офиса? То, что касается нас, мы вам предоставим. Проблем Все, нет. окей, хорошо. Ош базардагы дагы бир кеңсесине, Сомонун юридикалык дарегине дагы бардык. Ал жерден ломбард деген жазууну көрө албадык. Бул жерде ломбарддардын ряды го, тиги жакта да ломбарддар. Залога? Ломбард без залога. Деньги займ идет, онлайн займ идет. Ломбард карызга акча берүү үчүн баалуу буюмдарды күрөөгө алат. Алтын шакек, сөйгөдөн тарта автоунаа, кыймылсыз мүлккө чейин коюп жатышпайбы? Ал эми Сомо адамдардан эч бир күрөө талап кылбастан эле насыя берүүдө. Натыйжада лицензиясы жок Сомо банктардын жана микрокредиттик компаниялардын ишин кылууда. Ал эми Сомо адамдардан эч бир күрөө талап кылбастан эле займдарды берүүдө. Натыйжада ишмердүүлүгү ломбард эмес, микрокредиттик уюмдарга окшош. Бирок Сомонун насыя берүүгө лицензиясы жок. Сомо KG деген коммерциялык банк же микрофинансылык уюм катары бизден ушул каттоодон өткөн эмес, лицензия алган эмес да. Демек, юридикалык жактан алганда бизге баш ийбейт деп Улуттук банк Сомону көзөмөлдөбөйт. Ломбарддар менен иштөө финанс рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматында. А бул мекеме Сомонун иштөө принципин толук түшүнбөйт. Сомо компаниясы боюнча бизден лицензия алган, мыйзам чегинде документтерди алып келип, анан биз тараптан лицензия берилген. Ал жерде бизге түшкөн документтердин негизинде залог алынат. Залогто ал жерде документтер боюнча счеттогу акча, жарандар займ алам деген жарандар счеттогу акчасын залог катары коюп, анан займ алышат. Демек, лицензия боюнча киши акча алат, анан счетунда акча алат. Ошол акча залог катары колдонулат. Ооба. Бирок адамдар такыр эле акчасы калбай калганда, тамак ашка калбай калганда алып атпайбы? Ал счетту акчасы жок болот. Эми ал жерде айта албайбыз да, биз может тамак ашы жок калып алып атат, может кандайдыр бир ишке акча алып атат, анысын билбейбиз. Ар кандай максатта алынат да бул жердечи. Бирок бизге түшкөн документтердин негизинде, жана мен айтып кеткендей, счетунда жанагы коммерциялык банктарда ачылган счетторундагы немени залогко коюп, анан ошонун негизинде гана берилет. Процентный ставкаларды койгондо ломбарддарга бир мындай нормалар барбы? Процентный ставка боюнча гражданский кодекстин негизинде эки жаран менен ломбарддын ортосундагы бул келишим болуп эсептелинет. Мисалы, жаран ошол ломбард койгон процентный ставкага макул болсо, ошондо алат. Если макул болсо, ал жаран барып башка ломбарддан барып алса болот. Ошон үчүн азыр бул боюнча кандайдыр бир ограничение коюлган эмес. 100% болсо деле, эгерде макул болсо ала беришет. Эгер ломбард 100% болгонго деле укугу барбы ошо? Эми 100% деген жок да биздечи. Болбосочу? Эми 100 ограничение чектөө жок. Бүгүнкү күндө жок. Бирок 100% болгондо деле азыр бизде рыночный отношенияда 100% койсо ким бар болот? Эч ким албайт да. Ломбард ишмердүүлүгүн жөнгө салган мыйзам негизинде бир айга мисалы берилсе займ, бир айдан кийин процентный ставка көтөрүлбөш керек деген бул боюнча четкий требования бар. Ошонун негизинде и пеня, штраф да кирип кетиши мүмкүн. Если ошондой бир жарандарга штраф, пеня салган болсо, жарандар бизге кайрылып арыз жазып кайрылса, биз жана внеплановый проверка менен чыгып текшергенге даярбыз биз. Тийиштүү мамлекеттик органдар бул маселеге олуттуу карабайт. Анан калса Сомо сыяктуу финансылык уюмдардын ишмердигин жөнгө салышпайт.
Бизди бири-бирине жөнөтүп атып, акырында так жооп беришкен жок. Ал эми насыя алгандардын арыз муңу парламентке да жеткен. Быйыл май айында депутат Дастан Бекешев сессияда маселени көтөргөн эле. Есть противоречия в Гражданском кодексе, и, собственно, этим противоречием они как раз и пользуются. Национальный банк правильно гнет свою линию, но и компания тоже, видите, она пользуется вот этим противоречием, у них очень хорошие юристы. Но в то же время я считаю, что вот такого рода проценты, да, я как юрист понимаю, на что они ссылаются, но как человек, который обязан защищать граждан в таких вопросах, я уже здесь не согласен с этими юристами. И я считаю, что они должны быть под контролем Национальному банку, а иначе тогда смысл открытия всех банков, микрокредитных организаций, которые получают лицензию у Национального банка, когда можно вот так просто таких точек пооткрывать, и вообще не быть под контролем каким-либо госорганом. Ал тапта сому ишмердүүлүгүн ыкчам жайылтууда. Эл арасына кеңири тарап баратканын Осо Кечи сайтындагы төккөн салыгы жана пошлина тууралуу маалыматтан улам, билсе болот. 2019 жылы бизнесин жаңы баштаганда бюджетке салык катары 537 миң сомдой төлөшкөн. 2020 жылы 269 миң сомдой төлөнгөн. 2021 жылдын январь айынан ушул күнгө чейин төккөн салыгынын көлөмү 6,5 миллион сомдон ашты. Мындай ылдам жайылып бараткан компанияны ким башкарат? Кирешесинин ээси ким? Ошол жөнүндө кеп кылалы. Юстиция министрлигинин жана Сомонун өзүнүн сайтындагы маалыматка караганда, компаниянын директору Тажиев Азатбек Маратович аттуу жаран. Азатбек Тажиев Facebook'unda KCB банкында биринчи микрокредиттик компаниясында жана Билайнда иштеп кеткени көрсөткөн. Айтмакчы, Азатбектин атасы Марат Тажиевдин биографиясы да бизди кызыктырды. Facebook'та анын 3 барагы бар. Бирөөндө улуттук банкта иштерин көрсөткөн. Бул мекемеде иштеген маалымат булагыбыз Марат Тажиев 2012-2016 жылдары улуттук банктын материалдык камсыздоо бөлүмүн башкарганын айтып берди. Бул маалыматты биз менен жазышып жатып, Азатбек Тажиев өзү да карастады. Бирок атасынын кесиптик өтмүшү Сомонун ийгилигине таасир этпегенин айтууда. Атам улуттук банкта иштеген. Орду чарба бөлүмүндө катардагы эле кызматкер болгон. Силердин ишти дагы түшүнүп жатам. Ар тарап маалыматты чогултуп, баарын кылдаттык менен карап жатасыз. Бирок Сомонун ишинде улуттук банктын эч кандай тиешеси жок. Менин атам советтик киши. Ал киши инновация жана деги эле банктык кызматтарда иш алып барган эмес. Билими боюнча куруучу, строитель, жөн гана карапайым киши. Көп болду, пенсияга чыгып, үйдө эле отурат. Азатбек Тажиев ошондой эле Сомонун директорлугунан кеткем деп ырастоодо. Ал эми өтө жогору коюлган насыянын үстөгү боюнча жоопкерчиликти Тажиев кайра карыз алуучулардын өздөрүнө жүктөөдө. Сомо Кечи болсо сайтта турган калькулятордогу көрсөтүлгөн акыдан башка эч акы албайт. Эл биринчи эле кадамда так жана анык түшүнүшү керек. Канча акча кайтарып берет деп жооп узатат Тажиев. Ал ошондой эле онлайн капчык менен терминалдан акчаны чечип аткандагы комиссияны Сомо өзүнө алат. Ал суммалар насыянын процентинин 1 бөлүгүн түзөт деп атат. Бирок комиссия бир жолку жана өтө аз суммада экени баарыбызга маалым. Кыргызстанда канча адам, канча суммада Сомодон насыя алганы так белгилүү эмес. Ачык маалымат булактарына караганда, бул компаниядан Кыргызстанга төлөмдөр жана салыктар гана калат. Ал эми кирешенин негизги ээлери Сомонун негиздөөчүлөрү латвиялык 2 компания Sun Finance Central Asia жана P3 Capital. 2 компания тең Рига шаарындагы Сканстес көчөсү 52-чи дарегинде жайгашкан. 2 компания тең Айгарс Кесенфелдс аттуу бир эле бизнесменге таандык. Ошол эле даректе Кесенфелдске таандык башка дагы компаниялар катталган. Биз мындан ары ошол адам тууралуу, ал киши кыргызстандыктардын эле эмес, дүйнөдөгү башка элдердин дагы эсебинен кантип байып жатканы тууралуу айтып берели. Айгарс Кесенфелдс тууралуу бир нече өлкөдө журналисттик иликтөөлөр жасалып, макалалар жазылган. Латвиядагы Рибалтика журналисттик иликтөөлөр борбору кезектеги иликтөөсүн быйыл 5 февралда жарыялады. Анда Кесенфелдс Латвиядагы бирден бир бай адам экени, капиталы 400 миллион еврого жакындап калганы жазылган. Материал жарыкка чыккан учурда Кесенфелдстин атына дүйнө жүзү боюнча 150 компания катталганы маалымдалган.
Ал финансы бизнеси менен 2008 жылдан тартып алектене баштаган. Дүйнөдө кризис күчөп аткан ал жылы көп банктар банкрот болушкан эле. Ишин улантып кете алгандары кредит саясатын катаалдатып, кардарларынын кирештерин тыкыр текшерип калышкан. Натыйжада банктардын акча берүүсү кечеңдегени шексиз. Ал эми адамдар каржыга муктаж болчу. Ыкчам насыя берген Fo Finance компаниясы мына ошондо пайда болгон. Кесенфелс жана анын достору бул компанияны Мальтадагы офшордо каттатышкан. Адегенде алар Латвияда иш алып барышчу. Кесенфелс тууралуу аларды иликтеп жүргөн Ребалтиканын редактору Инга Спринге жакшы билет. Они в Латвии начали свой бизнес очень массовым рекламным кампаниям. Например, там, о, у тебя сейчас будет 18 лет, вот возьми этот кредит, или если твой друг сейчас тоже будет брать кредит, тогда мы тебе будем дать подарок. Или, например, о, сейчас день Валентина, тут будет большой концерт, будет пицца, и бери кредит, у тебя будет подешевле билет. Иликтөөчү журналисттин айтымында мындай реклама адамдардын аң сезимин аңтар теңтер кылган. Жада калса билимдүү, тоокелчиликти талдай алгандары деле кызыктырган насыяны алууга шашышкан. Что у меня самое печальное, что люди и так и не поняли, что они... Ну, какой плохой этот бизнес, потому что мы про это писали, а люди виняют сами себя. Потому что от политиков и, не знаю, экспертов тоже все время они слышали: сам виноват, ты должен думать, надо в школе учиться математику. Но это не так. Ну да, это и правда, но это не вся правда, потому что эти фирмы, когда они делают эту рекламу, этот вид, как они эти рекламы делают, это обманчивый. Даже нормальный, образованный, умный человек не поймет, сколько на правде этот кредит стоит, например. Инга Спрингенин айтымында, Кесенфелстин компаниясы пиарга акчаны кабелтен коротуп, кадамын арттыра берген. Карыз алып, бирок кайтара албай, карыз кудугуна улам тереңдей берген адамдар журналисттерге кайрыла башташкан. Все время где-то 30-45% от всех, которые взяли это кредиты, они до 30-45% они все время платили. И это самое большое. Да, это главная цифра, которая показывает, что у большинства были финансовые проблемы. И как наш регулятор говорит, эти люди, у которых они не должны были дать деньги. Это указывает, что этих людей нет денег чего отдавать. Поэтому они все время платят там на следующий месяц проценты. Мына ошондо 2010 жылдан тартып Латвиянын бийлиги тескөө чараларын көргөн. За последние 10 лет у нас было 2 попытки в парламенте как-то сокращать этот бизнес, регулировать. Первый раз они сделали, да, запретили эти все рекламы, где ты обещаешь какие-то подарки, если ты возьмешь этот кредит. И они сказали, закон сказал, что они должны указать уже все проценты, годовые проценты, чтобы люди видели, насколько по правде стоит этот кредит. И они, по-моему, тоже сказали, что сумма, которую человек отплачивает, не может быть больше, 2 раза больше, чем эта сумма, которую человек взял. Но они все равно, этот бизнес обходил эту регуляцию. И потом сейчас, 4 года назад, по-моему, опять они сделали какие-то эти restrictions. И тогда они сказали, что да, сколько может продолжать максимальную цифру, там не больше, чем 2 или 3 раза они только может продвинуть этот кредит. И они запретили как бы совсем рекламу на телевидении, на радио, но бизнес опять это обходил, потому что закон разрешает рекламировать бренд. Кесенфелс жананын достору Fo Finance компаниясын 2013 жылы орусиялык миллиардер Олег Бойкога сатышкан. Бирок убакытты текке коротпой башка компанияларды ачып, ыкчам насыя берчү бизнесин дүйнөгө жайылта башташкан. Азыр Кесенфелстин бизнеси Латвиянын өзүндө активдүү эмес. Инга Спрингенин айтымында, буга бир чети өкмөттүн чектөө чаралары таасир этсе, экинчиден өлкөдө насыясын алган адам деле калбай калган.
Кессенфелдса и других парней, которые тоже такие бизнес делают, они идут в других странах, потому что у нас слишком маленький рынок, и все, которые смогли, уже взяли и попали в эту яму, или которые могут платить, просто платить эти, берет и оплачивает. И сейчас еще экономика тоже получше, и банки тоже сейчас уже предлагают на нормальных процентах взять эти short-term loans. Ушул күндөрү түбү Кессенфелдске таандык компаниялар кеминде 30 өлкөдө ачылган. Кардар тартуу үчүн түрдүү ыкмаларды колдонушат. Мисалы, Африканын Кения өлкөсүндө Instagram аркылуу белгилүү адамдар жарнама уюштурушту. Алар ыкчам насыян алууга жакындарын көндүргөн тараптарга компаниянын атынан смартфон берек кылышкан. Ошентип, түбү келип Кессенфелдске такалган Zenka деген компания 7 айда 700 000 кениялык кардар топтошкон деп жазат Рибалтиканын иликтөөчүлөрү. Бул латвиялык бизнесмен постсоветтик өлкөлөрдө кеңири улаш жайган, ыкчам каржы насыясын же лизинг берген компанияларда ачышкан. Сейчас они зарабатывают в таких странах, как ваша, где люди бедные, где нет регуляции, где большой риск коррупции. Они работают и в других странах. Они, например, работают и в Скандинавии тоже. Но я думаю, у вас в таких странах, как вас, Туркменистан, Узбекистан, Армения, эти страны, где они зарабатывают очень большие деньги. Потому что люди бедные, не понимают, что они делают, и регуляция тоже, как я понимаю, очень слабая. Бирок бардык эле мамлекеттер калкынын аялуу катмары үчүн өтө тобокелдүү болгон мындай насыяларга уруксаат берип карап турушкан жок. Биринчилерден болуп Косово ишке киришкен. 2019 жылдын аяк ченинде бул өлкөнүн өкмөтү Кессенфелдске тиешелүү Monega компаниясын жапкан. Борбордук банкы мындай насыялардын түрү улуттук коопсуздукка коркунуч келтирет деп тапкан. 2020 жылдын мартында Армениянын Борбордук банкы Varks компаниясынын лицензиясын жокко чыгарды. Карызы барлар эгер негизги сумманы төгө турган болсо, 2020 жылдын 1 апрелине карата төлөй элек пайыздары, ортомчулук төлөмдөрү, штрафтары жана пениялары кечилет деп билдирген Армян Борбордук банкынын ликвидациялык комиссиясы. Армения бийлиги ушуну менен адамдарды карыз торунан куткарып кетти. Ал эми Кыргызстанда бир нече депутат бул бизнести жөнгө салуу үчүн жарандык кодекске өзгөртүү иштеп чыгышты. Но сейчас еще появится одно правовое основание. Мы приняли 28 июля поправки в Гражданский кодекс. И по этим поправкам теперь, согласно этих поправок, если президент подпишет их, то эти компании обязаны будут взять лицензию у Национального банка, и, соответственно, они будут регулироваться законом о ростовщичестве. Жарандык кодекске өзгөртүү 17 сентябрда күчүнө кирди. Эми ломбардтар дагы улуттук банктан лицензия алышы керек. Эрежени сактабаса, кылмыш жоопкерчилигине тартылышы мүмкүн. Бирок буга чейин карыз алып, төлөй албай мукурап тургандардын маселеси кандайча чечилери дагы деле белгисиз. Өкмөттүк чектөөлөр азгырыктуу насыялары менен дүйнөнү каптап бараткан Айгарс Кессенфелдсти токтото алабы? Айтыш кыйын. Аз мурда Рибалтиканын иликтөөчүлөрүнө анын мурдагы бизнес өнөктөшү маек курган. Эгерде Латвияда миллиардер боло алчу адам бар болсо, анда Кессенфелдс деген бизнесмен. Ошол эле учурда Айгарс Кессенфелдсти Кыргызстандын жаңы конушунда жашаган, карыздын торунан чыга албай аткан жалгызбой аял ойлондурабы? Же билбестиктин айынан мойнуна каржылык жүктү илип алган кениялык жаш жигитчи? Рибалтикага жазган жообунда Кессенфелдс элдин бир бөлүгү ыкчам насыялардын айынан сызга отуруп калган үчүн өзүн күнөөлүү сезбей турганын билдирген. Башка тармактарда деле продукциясы туура эмес колдонулуп, терс натыйжага алып келген учурлар бар эмеспи деп жазат Кессенфелдс. Карызга баткан көп адамдын арызын унуккан латвиялык кесиптешибиз азгырыктуу ыкчам насыянын ыраатына караганда кесепетти көп дейт. Я хочу бы сказать, что в большой части таких, которые берут этот кредит, да, они разрушают жизнь, они не могут больше выйти из этого карусели. Буга биздин каарман Ажар айкын мисал. 3 уулун жалгыз баккан келин карызын жабуу үчүн кредит алдырганы апасына барган. Бирок айылдагы апасы дагы ооруп төшөктө жаткандыктан ооз ача албай кайра кайтып келген. Азыр таптакыр айласы кетип турган учуру. Жалгыз көңүл жубатаары балдары. А балдардын болсо
азырынча баш оорудан кабары жок.